Президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өтүүдө. Жыйында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абалы жана өнүгүү багыттары тууралуу маселелер, өлкөнүн стратегиялык объектилеринин тизмеси боюнча сунуштар каралат. Иш-чарага Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, президенттин Баткен жана Ош областындагы ыйгарым өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри жана башкалар катышууда. 2019 жылдагы эл каттоодон кийин 13 жылда Кыргызстандын калкы 1,573,004 адамга көбөйдү. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Улуттук статистика комитетинин аппарат жетекчиси Элмира Алымкулова билдирди. Анын айтымында 2022 жылдагы эл каттоодон кийин Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 6,936,165 адамды түздү. Ал белгилегендей, анын 65% айыл жерлеринде, ал эми 35% шаарларда жашайт. Резиденциясы Будапешт шаарында жайгашкан Кыргызстандын Словениядагы элчиси Талантбек Кушчубеков Словениянын президенти Наташа Пирц-Мусарга ишеним грамотасын тапшырды. Ишеним грамоталарын тапшыруу расмий аземинен кийин элчи Кушчубеков Словениянын президенти Наташа Пирц-Мусар айым менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун соңунда элчи Кушчубеков президент Наташа Пирц-Мусарга эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгү үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, аны мындан ары да бекемдөө жана кеңейтүү үчүн бардык күч аракетин жумшаарын ишендирди. 2-июндан тартып Кыргызстандын аймагында КМШ өлкөлөрүндө мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн адамдардын жүзүн аныктоо боюнча тутум ишке кирип видеокамералар орнотулууда. Маалыматка ылайык 10 күндүн ичинде Кыргызстандын ички иштер органдары КМШ өлкөлөрүндө мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн 57 адамды аныктап жеткиришти. Алардын баары сырткы видео байкоо камераларынын жардамы менен аныкталган. Бишкек шаарынын суусу аз аймактарын суугат менен камсыз кылуу үчүн шаарга жаңы 6 скважина куруп, бургулоо пландалууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, скважиналарды Профсоюз Нарвская, Лев Толстой, Лагвиненко, Жайыл Батыр Чертеков, Ахунбаев, Көкжаңгак, Ауэзов, Анкара көчөлөрүнө, Театр гүл бакчасына бургулоо пландалып жатат. Учурда Профсоюз көчөсүндө жаңы скважинаны бургалоо иштери башталды. Анын тереңдиги 120 метр, кубаттуулугу секундасына 65 метр куб сууну бул секундасына 17 литрди түзөт. Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинде бүгүн дүйнө калкынын абалы боюнча глобалдык баяндамага арналган көргөзмө өттү. Иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фонду тарабынан уюштурулган. Көргөзмөнүн темасы 8 миллиард жашоо чексиз мүмкүнчүлүктөр деп аталат. Анда Нью-Йорктук сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган.